Assalamu alaikum, hormatly bir tooganдар, took bagуучулар кандайсыздар, жакшыларбы? Мен дагы таптакыр убакыт болбой, жегеде жалкоолуктан кыскасы таптакыр эле видео тарта албай жатам. Кээде каалоо желание жок, орусча айтканда. Айылдын түйшүгү деген бир башка экен, шаардан келип атканда ойлойсуң. Айылга барсам тынчыраак жатат окшоймун, көбүрөөк эс алган убакыт болот окшойт, китеп окуганга, жана башка иштерди кылганга убакыт болот окшойт деп ойлоп келет экенсиң. Бирок айылдын түйшүгү деле бир башка маселе экен. Бияктыкы деле түгөнбөйт экен, андыктан ушундай убакыт болбой, кээде мүмкүнчүлүк болбой, кыскасы ошентип отуруп видео киргизе албай калдык. Өтө көп убакыт өтүп кетти. Жаңылыктардан деле бөлүшө кетейин бир аз. Баягы мынакей өлбөгөн жанга жаз келет дегендей, нарынга деле жаз келет. Кээде ошентип мынакей арабанда, башка жакта картошка бышып, гиластар бышып атат дейт. Биз жакта болсо мына жаңадан байчечеке эми ачып бүтүп, кээ бирлердин алма бактары барлардыкы, өрүк бактары барлардыкы бир аздан болсо дагы бичирлеп, гүлдөп жаткан кездери азыр. Чындыгында бизде эми ушундай кечирээк бир аз. Бирок ошентсе дагы кичине айлана чөйрө бир аз колпуруп калган кездери. Тооктор тууралуу бир аз айта турган болсом, тооктордун баардыгын эшикке свободный выгулга чыгарып салдым. Себеби мен эми породага деле көп азыр басым кылып атканым жок. Породага басым кылып, ар бирин өзүнчө бөлүп кыштата кармадым. Анан азыр чыгарып салдым. Жерсилер таза эле паш эле, себеби жерсиге башка тооктор секире албайт деле экен, негизинен үстүнө баса албайт экен, себеби чоңдук кырат экен. Анан легорн менен адилер бар, бир аз аралашып калды окшойт. Бирок кантсе дагы экөө тең эле таза кандуу алар. Эмнеси болсо дагы балапандары жакшы эле тукум чыгат болуш керек деп ойлоп атам. Баягы домашний кылганга. А так негизи мен таза кандуу легорн, таза кандуу адилер же болсо таза кандуу жерси деп деле сатпайм. Балапан боло турган болсо айылдагыларга берип атам. Ошого бардыгын тең эле аралаштырып салдым. Бир аз да болсо убакытка үнөм болот экен. Чындыгында ар бирин өзүнчө жем салыш, суу бериш, кыскасы өтө эле түйшүк көбөйүп кетти. Убакыт да болбой бара жатканынан тажап кеттим, чындыгында кой берип салдым. Анан негизги бүгүнкү сиздер менен бөлүшө турган бир жаңылыгым бар. Жаңылыгым же болбосо сүйүнчүм десем дагы болот. Бул нерсени көпкө ойлондум, сиздер мени бөлүшсөмбү, бөлүшпөсөмбү деп. Бирок акыры айтайын, көргөзөйүн деп чечтим. Негизи мусулманчылыкта деле, кыргызда деле бар. Баягы кайсыл бир ишти кыла турган болсоң, жакшы иш боло турган болсо, ошону ишке ашмайынча, көздөгөн максатыңа жетмейинче башкалар менен бөлүшпө, айтпа. Себеби бирөөлөрдүн көрө албас көзү болот, сөзү болот, ичи дарылык кылат, бирөөлөр иши кылып, ошол сыяктуу кайсыл бир деңгээлде зыян жеткирип коюшу мүмкүн. Ошондуктан айтпаган жакшы деп коюшат. Ал нерсе бир четинен туура. Бирок ошентсе дагы мен сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Себеби кимиңиздер балким ошол ишти кылсамбы деп бирок чечим кыла албай жүргөндүрсүз, же кайсыл бир сырларын билбей жүргөндүрсүз. Ошондуктан баягы өзүмө каалаган жакшылыкты башкаларга дагы каалайын, билгенимди башкалар менен бөлүшөйүн деген максат менен сиздер менен бүгүн бир жаңылык менен бөлүшөм. Анан колумдан келишинче билгенимди, үйрөнгөнүмдү сиздерге улам маал менен айтып турганга аракет кылам. Ал жаңылыгым азыр көргөзөбүз. Бул тооктор бир аз катуураак сүйлөйүн эми. Булар ызычуу ушундай чурулдай эле беришет, жөн жебей. Бул тооктор породасы декалп оран. Ушундай несушка тоок багып атам. Мынакей, көрүп алыңыздар, таанышыңыздар. Декалп оран деген порода. Несушка. Бир сыйра көргөзөйүн. Баарыңыздарга. Бул жерде бир изгой бар. Мунун буттары мондай бүрүшкөн. Ошо тооктордун арасында түшүп калыптыр, алып атканда байкабай калыптырмын. Мына декалп оран деген породадагы тоок ушул. Кросс булар, чисто несушка. Ушул жерде 200 баш бар. Муну февралдын 25-inde алып келгем. Азыр
Булардын туу пайызы 95%га жетип калды уже. Күнүнө ошо 191 канчага чейин барып атат. Ошондо мындай болжол менен эсептеп көрсөк 92, 94, 95%га жетип турат азырынча. Мынакей, февралдын 25-inde алып келгем. 1,5 ай бекер бактым. Андан кийин эми тууп башташты. Бирок азыр чыгымын актай элек. Жумурткасын өткөрүп атканыма эки эле жолу, эки партияны өткөрүп келдим. Мындай айтканда 2 күндө бирден коробка. Ушундай. Анан булардын чыгымын 3 айда или 4 айда толугу менен актап бүтөт экен. Андан кийинкиси анан чөнтөккө калат окшойт сиягы. Негизи беркиндей тоокторго деле көп баягы кандай десем, көңүл кое алган жокмун. Анан бир өңчөй бир орусча айтканда бизнес кылып көрөлүчү деп ушундай тоокту кармап атабыз. Бир аз да болсо бир өңчөй иш кылалы деп. Анан мынакей. Ушул жерде 200 тоок бар. Помещение 2ге 4,5 метр ушул жер. Бул жагын клёнка менен тосталгам. Мен тоокунан билесиздер узун негизинен. Бирок кичинекей бир бурчун тосуп алгам, себеби булар өзүнүн деми менен анан баягы суусу да кышында тоңуп калбасын деп, февралдын 25-и бир топ эле суук кез болчу. Ошол кезде баягы суулар тоңуп калбасын деп, ушул жерге атайын тосуп, даярдап койгондогу кербезим ушул. Мынакей. Булардын 2ге 4,5 метр. Анан меники байкасаңыздар, негизи көрүп жүргөндөр деле болуш керек. Алар көбүнчө мындай зигзаг кылып, же болбосо баягы лестница катарында кылып коюшат бул клеткаларды. Бирок мен тилекке каршы дейбизби же бактыга жарашабы, кыскасы өзүмө ушул ылайыктуу болду. Помещением тар болгондуктан ушундай эле кылып 3 этаж кылып эле куруп салдым. Мунун бир плюсу ушул кичинекей жерге, аз эле жерге ушул 200 токту батырып алдым. Минустарынан болгону ушул нерсе бар, бул немелер, поддондор. Эми булар кайсы бир деңгээлде убактылуу нерсе. Муну темиргеби же бир башка бир нерсеге алмаштырыш керек. Себеби бул жыгач ДВП кадимкидей эле. Улам суу болгон сайын монтип бүрүшүп бара жатат. Бирок ошонсо деле мына 3 ай болуп калды, кызматын кылып атат, жакшы эле. Ар бирин өзүнчө ташып чыгып богун тазалаш бир минус ошол. Анан калганы эң астыңкысын колсо жерге эле түшөт, жерден көрөк менен эле тазалап алабыз. Негизи эгер помещение кенен боло турган болсо, мындай лестница кылып кое турган болсо, баарыныкы тең жерге түшөт, баарыныкы тең эле жерден көрөк менен тазалап алганга мүмкүнчүлүк болот. Мына ушундай. Бул жерде 2 комплект клетка бар. 2 комплект клетка дегени, бул клетканын 6 клеткасы, ар биринде 4төн болот. 16сына чейинкиси мына 1, 2, 3, 4. Ушундан бул жагы 1 клетка. Мына, мындан бир жагы 1 клетка. 3, анан 6. Ушул жагы 1 комплект болот. Тигил 3, анан бул 3 менен булар 1 комплект болот. Ошондо 1 комплектте 96 тоок батат экен. Андан ашык батпайт. Мынакей. Ошого мен 2 комплект алдым элем. 200 тоокка заказ кылгам, анан 200 тоок келди эле, бирок 8өөнү кантем дегенде анан айла жок. Бул жака жетөөнү өзүм ушинтип эле жасап койгонмун. Жетөөсү ушул жерде жашап атышат азырынча. Түшүп калган жумурткалар жерге түшөрүп, талкалана бергенден монтип өзүнчө бир жем баштык жасап койдук. Жем баштыкка окшогон бир нерсе. Азыр жумуртка ушул жака түшүп атат, талкаланбай калды, Кудайга шүгүр. Эми клетка табылып калса, акырындан ушул жак буларга деле өзүнчө бир жай таап беребиз го деген ойлор бар. Тууган жумурткалар ушинтип келип түшө беришет. Мынакей. Ушундай, урматтуу бир туугандар. Кимде кандай суроолор боло турган болсо, акырындан жаза бериңиздер. Билгенимди сиздер менен колдон келишинче бөлүшкөнгө, айтканга, түшүндүргөнгө аракет кылам. Ушундай. Мынакей. Булардын жумуртка туу пайызын айттым бир сыйра. Анан негизгиси 20 градустун тегерегинде боло турган болсо аябай жакшы болот экен. Буларда вентиляция бар. Вентиляцияны да койгонум аз эле күн болду. Азыр сыртка чыгайын. Бир аз бияктан шум болуп жакшы угулбай атат окшойт. Вентиляция сөзсүз түрдө керек экен.
Себеби булардын өзүнүн деми ушунчалык ысык болот экен, өздөрү ысытат экен. Кышында мен бул жака жылдык сайган жокмун. Ушунун эшигин жакшылап эле жаап койсом эле болду, өздөрүнүн деми менен 20 градустан ашып атты. Бир плюс ошол экен. Эгер жылыткы сайып кое турган болсоң, демек энергиясын дагы көбүрөөк кетирбей, жумурткага ден соолугуна сарптап дагы да болсо жакшы болчу да негизинен. Бирок мен жылыткы сайган жокмун, быйыл мүмкүнчүлүк болгон жок. Освещениясы бул жарыктык дагы сөзсүз түрдө бир убактысы менен, маал менен берилип туруш керек. Ал нерсени дагы сактаганга аракет кылып атабыз. Бирок бир күнү эрте күйүп калып атат, бир күнү кеч күйүп калып атат. Ар кандай болуп калат. Ошого бир таймер алып келдик. Ошону коюп көрөйүн, аны да өзүнчө көргөзөбүз буюрса. Ошондой. Буюрса дагы тезирээктен чыгып турганга, маалымат менен бөлүшүп турганга аракет кылабыз. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча, ассаламу алейкум, аман эсен жакшы туруңуздар.